Ушундай ачык көрүнүп турган сунушту бурмалап ага ишенгендер абдан көп болду. Мен сыйлаган урматтуу Рыскелди Момбеков менин бул аракетимди калкка жасаган кастык, салтка жараган пастык деп жарыялады. Анын сөзүнө ишенгендер мен сөзүн угуп, көрүп, окубай туруп эле мен жөнүндө ар кандай сөздөрдү айтышты. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, достор, урматтуу Өмүрбек Черкешевич. Эми сиз экөөбүз узак жылдардан бери саясатта саналаш, сапарлаш болуп келдик. Агай эне катары бирибизди урматтап, сыйлап келдик. Ушул узак жылдар аралыгында азыр деле ошентип эле урматташып, сыйлашып келе беребиз, кете беребиз деген ойдомун. Сиздин аброюңузга аслайын деген менин арам оюм жок. Сизди дегеле капа кылайын, карасанталык кылайын деген кымындай дагы жаман оюм жок. Болгону бир мыйзамдын тегерегинде акыйнеге айтышып кеттик. Сиз ошол мыйзамдын сунуштап, демилге кылып, оюңузду ортого салган экенсиз. Мен өзүмдү каршы пикиримди ойлогом, жакшы пикиримди ортого салдым деп, бирок мынчалык деңгээлде актуалдуу маселеге айланып, ушунчалык комментарийлер көбөйүп, эл экиге сиз экөөбүздү бөлүп саларына мен деле аңдаган эмесмин, сиз деле баамдаган эмес болсоңуз керек. Болгону ошол маселе жагдай ортобузда жаралып кетти, орун алып кетти. Бул эми баягы заман ушул, кадам ушул деген эле кеп. Бүгүн сиз ошол кайрылуу боюнча кайрадан айтып чыккан экенсиз. Мен азыр гана карап чыктым, анан капа кылып алган окшойм деп кайрадан өзүмдүн дагы кайрылуумду карап чыктым, ортого салган оюмду. Анан бирок бир дагы жеринен мен мындай жаман деле кетпептирмин, жаман деле айтпаптырмын. Сиз болгону мыйзамдын жолун айтыпсыз. Мен бүгүн ыймандын жолун айттырмын. Сиз 5 депсиз, мен 7 дептирмин. Айырмасы эки экен. Болгону ошол нук деле кеткен экен. Сиз экөөбүздүн талаш тартышыбыз. Мен салтты өзгөртпөйлү, коомубуздун эртеңкисин ойлойлу, калкыбызды ойлойлу, каныбыздын тазалыгын ойлойлу деген эле каршы пикир менен тура берипмин. Сиз болсо ошол мыйзамдын жолун айтыпсыз. Бүгүн дагы сиз ошол токотер жерин айтканда мыйзамдын, илимдин, келечектин жолун көрсөткөн экенсиз. Анан айтып белгилеп кеттиңиз. Бул азыркы бүгүнкү күндөгү орун алып жаткан, жолбуз иштеп жаткан мыйзамда үй бүлө кодексинде 3 атадан бери үйлөнө берсе болот деген талап бар. Шариятта да ушундай талап бар. Биз ошону салтты сактап калыш үчүн өйдө көтөрүп коелу деген оюңузду, тилегиңизди айтыпсыз. Аны өткөндө деле баса белгилегенсиз. Мен деле ошондо оюмду айткам. Биз 5ке көтөргөндөн эмес кеп, 2ге көтөргөндөн эмес кеп, 2ге кемигенден жетата эле кала берген туура го деген оюмду айткам да. Анан эми бул СССРден, эгемендиктен бери келе жаткан мыйзам. Эч бир деле мындай этибарга алган элибиз жок ал боюнча. Мен дегеле ушул мыйзамдын беренеси менен ушул 50 жылдан аралыгында 1-2 жаштын үй бүлө кодексин бузду деген кылмыш иши козголуп, соттолуп, ата энелери мындай айыпка тагылып калды деген, азапка тагылып калды деген жагдайдын жаралганын, окуялардын орун алганын укканым жок, эстеген да жокмун. Азыр 5 ата жөнүндө 5 ата өтсө үйлөнсө болот деген берене менен деле бекемдеп койсок, ал мыйзамдын деле иштеп кетерине менин күмөнүм бар. Анткени бул жерге келгенде мыйзам эмес, ыйман иштейт деп мен терең ишенем. Дегеле баласы атасынан үйлөнгөнгө уруксат сураса, атасы баласынан сурайт. Ал үйлөнө турган кыздын улуусун, сулуусун сурабайт, уруусун сурайт. Теги ким экен, эли ким экен, жери кайдан экен деп ошол боюнча аныктап алат. ЗАГСка деле барбайт, аныктап бергиле деп. Мен ошондой эле пикирдемин. Мыйзам эми кабыл алынса кабылданат чыгар. Мен ага каршы пикирим жок. Анткени эл чечет, президент чечет, көпчүлүк кандай чечсе ошондой болуп кетет. Бирок жетата принциби сакталып кала берет. Ал мыйзамдын
иштеште деле күмөнүм бар да. Болгон ушул жолдо сиз экөөбүз жаман жакшы айтышып калдык көрүнөт, бирок бүгүн сиз ошол токотер жерин айттым деген постуңуздун үстүндө мынтип жазып койгон экенсиз. Рыскелди Момбеков жана башкалар башкача сүйлөгөнү менен иш жүзүндө кошточка, анан тырнакчанын ичинде бир туугандын балдары үйлөнө беришсин деген бул мыйзамды өзгөртүш керек эмес деп жатышат деп каш кайта кара тамгалар менен жазып кетишти. Мындайча айтканда мени бир туугандын балдары үйлөнө беришсин деген талапты колдойт, мыйзамдын өзгөрүшүн колдобойт дегендей кылып, мындай каада салтка каршы чыккан эл душманына айланта салгандай жазылып калыптыр. Мен ушуга өз оюмду билдирип коеюн дедим. Мен бир дагы жерде, кечеги буга чейинки деле жерде, бир дагы жерде айткан эмесмин, эки бир тууган балдар үйлөнө беришсин деп. Айтпайм дагы, Кудай андай кесирликтен, ошондой кежирликтен сактасын. Эки бир туугандын баласы үйлөнсө болот деген кепти мен эмес, сиз жактаган, сиз мактаган модерн молда айтса керек эле. Оолу ошондой орой сөз ошол кишинин оозунан чыкса керек эле. Мен ал кишинин атын атабасам дагы ошол мыйзамдагы жетата принцибин менче бекем туралы деген гана оюмду камтып, ушул каршы пикиримди айткан болчумун. Бирок ушундай сөз жазылып кетиптир. Албетте андай айыптын мага тагылышын мен каалабайт элем. Андай сөздү мен айта да албайт элем. Айткан эмесмин, айтпайм дагы. Болгон ушул боюнча айтып коеюн дедим, Эмирбек Ширкешевич. Анан сиз менин мыйзамга болгон каршы пикиримди сиз өзүңүзгө каршы пикир катары кабыл албаңыз. Бул сиз экөөбүздүн пикирибиз, максатыбыз, тилегибиз бир эле жерде. Ошо каада салтты кастарлап алалы, үрп адаттарыбызды, ырым-жырым жөнөкөйүбүздү бекемдеп алалы деген аруу тилектер. Кыргыздын келечеги үчүн кам көрүү. Сиз мыйзамдуу жолун айтып атасыз, мен мыйзамдуу, ыймандуу жолун айтып атам. Болгону айырма эки дегеле 5 ата эмейле 7 ата деп койсок болбойбу? Ошо 7 ата принцибинде эле тура берсек болот. 7 атаны өзгөртпөйлү деген гана менин сунушум. Ал эми мыйзамды өзгөртпөйлү деген нерсени мен айткан жокмун. Эми ал мыйзам үй бүлө кодексиндеги ал талап иштебегенден кийин аны козгоштун, аны өзгөртүштүн канчалык кажети бар эле, мен ошончо сизге суроо салып дагы кайрылуумду айтканмын. Азыр дагы ошол эле пикирде тура берем. Ошо 7 ата принциби кыргыздарда сакталышы керек. Бул калкыбыздын, салтыбыздын таза болушунда эмес, бул каныбыздын, жаныбыздын таза болушуна эң негизги себеп деп ойлойм. Ушуну гана айтайын дедим. Рахмат. Эгер дагы бир жерден капа кылып койгон болсом, кечирим сурайм.